Анан негизи эле суутма кылынган, ысытма кылынган эркектер дайым төшөктө алсыз болот. Дайым алсыз болот алар. Жыныстык мүчөсү иштебей калат, Эй, Күлөсү. шыпаны ал эч бир молдо бербейт. Алар инсан колунан эч нерсе келбейт. Болгону себеп. Аялдар дем салдырганда ошол оромол орош керекпи? Кандай адамга садака бериш керек? Тиги күйөөңүн ич кийимин алып кел дейт, же чачын алып кел дейт. Ансыз тура албай калат. Эртели кеч. Эртели кеч ал жөнүндө ойлоп калат. Аны болбогон нерселерден кызганып калат. Анан мунун дагы коркунучтуу жери ал Азыркы талаш маселе бар. Жин адамга киреби же кирбейби? мындай окуя. Мен жакын бир адамды сыйкырлашкан. Бирөөнү эгерде подстава кылсаң, валлахи биллахи, өзүң подстава болбоюнча өлбөйсүң. Ассаламу алейкум, Назар Ньюс маалыматтык агенттигинин көрүүчүлөрү. Назарыңыздарда руханий оорулар, сыйкырдын түрлөрү жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүн болсо коногубузда кайрадан рухиячы, теолог, дин таануучу Нурсейит Эрназаров мырза, кош келиптирсиз. Кош келдик. Алла Таала кармаган орозоңузду кабыл кылган болсун. Сизге суроо. Суроо мындай болсун. Бүгүн болсо биз ошол суутма, ысытма, сыйкырдын түрлөрү жөнүндө сөз кылабыз. Суутма, ысытма дегенде кандай түшүнөт экенбиз биз? Айтып берсеңиз. Суутма бул негизи эле сыйкырдын көптөгөн түрлөрү бар. Ошол эле учурда биздин коомдо негизи эле эң көп колдонулган сыйкыр түрлөрүнө кирет. Мунун багыты аял менен эркекти ажыратуу. Бул негизде башка түрлөрү бар. Эне менен баланы, бала менен атаны ортосун, эки достун мамилесин, же эки бизнесмен шериктештин мамилесин бузуу максатында жасашат. Анан бул жөнүндө Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Бакара сүрөсүнүн 102-нчи аятында айтат. Бул сыйкырчылар аял менен эркектин ортосун буза турган бузуучу нерсени гана үйрөнүштү депчи. Анан пайгамбарыбыздан келген хадис бар, саллаллаху алейхи вассаламдан, имам Муслимде. Шайтан өзүнүн тактысын бир суунун үстүнө коет депчи. Суунун үстүнө коет. Анан өзүнүн баягы жардамчыларын, шайтандарын чакырат, отчет алат. Бүгүн эмне кылдың, сен эмне кылдың, сен эмне кылдың. Тигилер айтып берет. Мен бүгүн бирөөнү намаздан адаштырдым, бирөөнү азгырдым, бирөөнү зына кылдырдым, арак иштирдим, минтим тигиндей деп айтат, баарын айтат. Эч нерсе кылган жоксуңар. Эч нерсе кылган жоксуң. Бирөөсү келет. Мен бүгүн бир үй бүлөнү ажыраштырдым. Деп айтканда шайтан ордунан туруп, аны кучактап, андары жасын көтөрүп, жанына отургузат. Пайгамбарыбыз бул саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте айтып атат, шайтан үчүн, алейхи лаъна үчүн бир үй бүлөнү бузуу өтө маанилүү. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Бир үй бүлөлөрдөн бир коом, бир мамлекет түзүлөт да. Анан ал үй бүлөдө тынчтык кетсе, күнүгө уруш жанжал болсо, ал үй бүлөдөгү балдарга да таасир берет. Ал балдар келечек. Келечектеги ошол биздин коомдун ээлери. Алардын психологиясы өлөт. Алар моралдык жактан башкача болуп калат. Ооруп калабы? Таасири барбы ошонун ысытма суутманын балдарга? Кандайдыр бир даражада таасири болот.
Эми суутма, ысытма кылынганда, жасалганда ошол аламаттарын айтып берсеңиз. Бунун суутма сыйкырынын негизи аламаттары негизи эле көп. Ошолордун катарында эң эле алгачкы эч кандай себеби жок. Себеп жок. Такыр себеп болбойт. Мамилелери жакшы эле жүрөт. Бири-бирин жакшы көрөт, урматтайт, сыйлайт, бири-бирине белек бешкек берет, көңүлүн көтөрөт. Жакшы жүрүп эле бир заматта эле аялы күйөөсүн же күйөөсү аялын жек көрүп калат. Жек көрүп калат, көргүсү келбейт. Анын көргөндө эле бир үйдө чогуу отура албай калат. Алыста жүрсө жакшы эле жүрө берет. Көргөндө эле кыжыры келет. Анан баягы эгерде аялда болсо күйөөсү менен кошуларда, жакындыкларда маткада оору пайда болот. А эркекте болсо ошол кошуларда башы өтө каттуу ооруп, же бели каттуу ооруп, алсыздык пайда болот. Шайы кетет, же такыр көңүлү жок болот да андай нерсеге. Жыт бир каңсыган бир жаман жыт мурдуна келиши мүмкүн. Тигил көзүнө бир жакын адамдай, атасындай, энесиндей болуп көрүнүшү мүмкүн. Же болбосо бети капкара болуп көрүнүшү мүмкүн да. Ал өзүнө каранып, өзүн жакшы карап жүргөн болсо да ошондой көрүнүшү ыктымал. Демек, Кыргызстанда азыр үйлөнгөндөрдөн көрө ошо ажырашкандар көп да. Ошондо 50%-ын ушул сыйкырга шылтоосок болобу? Негизи. Негизи эле 50%-ын деп айта албайбыз. Себеби канткенде дагы ажырашуулар азыр эмнеден болуп атат? Түшүнбөстүктөн. Бир четинен эркектерде алсыздык бар. Моралдык, руханий алсыздык. Бирдеме болсо эле физикалык тоже, бирдеме болсо эле талак. Ал аялын өзүнө дос кылгысы келет. Эркек, ал сага эркек боло албайт, ал аял. Аял тигил күйөөсүн өзүнө подружка кылгысы келет. Жок. Ал сага подружка, ал күйөө, ал эркек. Эркектин өзүнүн мүнөзү, аялдын өзүнүн мүнөзү. Экөөсү бири-бирин түшүнбөй калып, ушундай жагдайларда болуп атат да. Мисалы үчүн ошол анан бул эркектерде мен айтып коеюн, эркектерде жоопкерчилик жоголду. Жоголду. Эркектерде жоопкерчилик анан мисалы үчүн үй бүлө курдуң, бирөөнүн кызын алдың да. Ооба. Бирөөнүн кызын алдың. Анын ата-энеси кандай үмүттөр менен аны чоңойткон да. Ооба. Багып, кагып, сылап, сыйпап. А сен бирөөнүн айдай кызын алып, жоопкерчилигиң жок, өзүң баягы чубак устазыбыз айткандай катын калашсың. Анан анын сөзүн көтөрө албай, ал менен аялың бирдеме десе, быды айтышып, андай кылган кереги жок. Анан акырын кой берет. Бирдеме болсо эле талак. Бул азыркы биздин коомдо эркектер өтө алсыз ушундай болуп калды да. Аталарыбыз айтчу да, биз ошол жубайларыбыз менен урушуп кетсек, бир талашып кетсек, талак деген сөздү биз билбейт элек дейт да. Азыркы жаштар ошол талак деп үйрөнүп калышты да. Эмне үчүн? Бул сабатсыздыктын белгиси. Сабыр жок, Сабатсыздыктан дагы сабыр жок. Анан бир сөз көтөрүмдүүлүк деген нерсе жоголду. Бизде Ислам университетинде бизге Нематулла деген устазыбыз акыйдадан сабак берген. Ошол киши айтат да, мындан канча жыл мурда эмеге армияга барса, армия ошол бир частька барып лекция окуп атса, ошол жерде бир командир айтыптыр. Илгери биздин убакытта дейт, тигил эркекти солдаттарды уруп жанчып койсоң дагы муун чыкпай эле эртең менен эч нерсе болбогондой жүрчү. Азыр сөгүп койсоң тарынат дейт. Мүнөздөр өзгөрүп кеткен да азырчы. Аялсымал болуп, Анан эркектерге айтып коет элем. Эгерде сен
алган тамагыңды аягына чейин жей албасаң, кашыгыңды салба. Кандай түшүнөсүз ушуну айткан сөзүңүздү? Аялы, эгерде аялың жоопкерчилигин мойнуңа ала албасаң, аны алып эртең кичине жашап эле курсагын томпойтуп эле эртең жолго коюп коем десең, анда сага үйлөнгөн кереги жок, сен бир күчтүүрөөк аялга тийип алышың керек болот анда. Туурабы? Аллах Таала эмне үчүн эркек? Куранда риджалун. Риджал деген эркек мүнөз бир так сүйлөгөн, анча мынча нерсенин көңүлүнө албаган курч, кайраттуу эркектерди айтат да. Демек мактаган экен. Мактаган. Эркек кандай болуш керек экен, э? Айтсаңыз, ошол суутма кылынган, жасалганда аялы күйөөсүнө же күйөөсү аялына кандай көрүнүштө көрүнөт негизи? Жагымсыз. Жыты жакпай калабы? Жыты жакпай калат. Өз жагымдуу эле жыты, бирок жакпай калат. Ооба, жакпайт. Бир сасыган бир жыттар келет. Анан көп күмөнсүрөй баштайт. Шектенип, Шектенип баштайт. Күйөөсү же аялынан, же аял күйөөсүнөн сен бирөө менен сүйлөшүп атасың, бирөө менен жүрөсүң, антип атасың, мынтип атасың, аңды эле ошентип васвасага түшүп калат да. Түшүнүктүү. Алдын алыш үчүн, ошол ажырашпай калыш үчүн эмне кылыш керек? Же өзүн дем салса болобу же болбойбу? Өзүн өзү дем салса албетте болот. Бирок кичине кыйын. Кыйын, э? Ооруган адам, өзү руханий оору менен ооруп аткан адам кичине кыйыныраак болот. Өзү аракет кылат, сөзсүз. Намаз окуйт, ибадат кылат, күнүгө Куран окуйт. Бирок ошол эле учурда сөзсүз дем салыш керек. Дем салдырыш керек. Анын өзүнө салган деми менен рукуячынын деми айырмасы бар да. Ооба. Мисалы үчүн рукуячы күнүгө 5 убак намазы бар. Күнүгө 5000 истигфары, 5000 салаваты бар. Зикирлери бар. Күнүгө тахажжуд окуйт, күнүгө садака берет. Күнүгө Куран окуйт. Же насаат айтат. Бул таасири чоң болот мындан. Демек, мечиттеги жөнөкөй имамга дем салдырса, же болбосо атайын ушул адиске барыш керек экен да, э? Адиске барса жакшы. Ооругандар бар, мисалы жөнөкөй эле бир молдокейге дем салып коет да, дем салдырып коюшат. Бирок таасири жок. Ооба, эми бул таасир болушу, болбошу бул ихластан. Ыклас болуш керек, э? Ооба, ихластан. Аллах Таалага ихлас кылып, бардык нерсе Аллахтан гана болот. Ушул Куранда шифа бар, жакшылык бар деп бекем ниетте дем салса сөзсүз таасир болот. Өзү канча күн дем салыш керек? Кээ бир айтышат да, бир жолу дем салса айыгып кетеби, же 3 күнбү, же жумалаппы? Дем эми бул Кээ бир молдокелер бар да, силер дем сала албайсыңар деп чыгып атат да. Ошол кандай? Монополия кылып алган. жок. Бул канчалык болбосун, силер менчелик дем сала албайсыңар, мен мындай болуп кеттим, аулия өзүн аулияга теңеген тагдырда деле бул шифаны Аллах Таала берет. Ооба. Аллах Таала берет. Шифаны ал эч бир молдо бербейт. Алар инсан колунан эч нерсе келбейт. Болгону себеп. Жол жобосун кылат, себеп кылат. Аллах Тааладан дуа кылат. Рукуя бул өзү дуа. Аллах Тааладан суроо, Аллах Таалага жалбаруу. Анан 10-15 күн. Эми ар кандай болот? Бул ооруп аткан адамга байланыштуу. Ооруп аткан адам өзү дем салдырат, өзү таза жүрбөйт, даараты жок, намазы жок, зикири жок. Күндүз дем салдырып коюп, кечинде арак ичип отурса, таасир жок анда. Айыкпайт ал. Аялдар дем салдырганда ошол оромол орош керекпи? Ооба. Дем салдырган ооруганда, дем салганда жоолук салыныш керек сөзсүз. Ал ауырат. Ауырат. Кээ бир мага суроо беришти. Кээде биз 3 күн барабыз. Же
же 7 күн барабыз дейм, бирок таасири жок дейт да кээдечи. Бирок алар талыкпай ошол дем салдырабыз керек экен да. Жок. Мен ушул ооруп аткандарга руханий оору менен, жин оорусу менен, сыйкыр оорусу менен ооруп аткандарга мен кайрылат элем да. Сиз молдого барасыз, мага дем салат, мен дем салдырат элем, мындай. Жок. Ал инсан. Сиз ихласыңызды ага коюп атат. Сиз ихласты Аллахка коюңуз да. Ооба. Аллахка. Ушул ооруну мага Аллах берди, шифасын да Аллах берет. Ооба. Мунун артында көп бир жакшылыктар бар чыгар. Деген максат мындай Аллах Таалага ихлас коюп, Бекем ишенип, анан молдого барып, барганда да кандай? Бул молдо бир гана себепчи болот. Шифаны Аллах Таала берет деген ишенимде барыш керек. Анан молдого барып эле дем салдырсак, мындай молдо мындай кылып берет. Бизде да болот да. Мисалы үчүн өзү да каттуу сыйкырланып калган же башка болот. Алдыга мындай акчаны ыргытат дагы. Молдоке бирдеме кылып кой дейт да. Ооба. Мен айтам, кечирип коюңуз, мен эч нерсе кыла албайм. Эгерде келген адам, дем салдырган адам эме кылса, өзү ибадат кылбаса, айткандарын аткарбаса, мен дем салбайм. Мисалы үчүн. Бекер убактын коройт. Бекер нервтерин кетет, күчүн кетет. Түшүнүктүү. Демек, кээ бир адамдар ошол акчасына ишенип, акчасын бергенде, окуппой дегенде, демек андай адамдарга таасир жок экен. Ооба. Дем салдырган адам садака бериш керекпи? Садака берсе жакшы болот. Күнүгө, көп эмес, күнүгө 10 сомдон. 10 сомдон. Аны кандай кылса болот? Бир коробка үйдөн эле. Ошого эле сала берсин күнүгө. Аллахтын ыраазылыгы үчүн деп туруп эле сала берсин. Аны бир канча чогулткандан кийин, ошол кандай адамга садака бериш керек? Жолдогулар сурагандарга бериш керекпи же өзүң издеп бериш керекпи? Муктаж адамда. Жолдогулар болбойт, алар бизнес кылгандар. Бизнес көп, Ооба. Чыгып эле сурап, бирок муктаждар бар. Чыныгы муктаждар антип чыгып сурай албайт, чын-чынына келгенде. Аларды издесе негизи табылат. Көп эле. Ооба. Биздин ошо азыркы Кыргызстаныбызда социалдык тараптан карасак, чакырлар көп. Туурабы? Ошолорго алып барып берсе, айрыкча Рамазан айында чыгарылган, садакалар аябай сооптуу жана таасирдүү деп ойлойм да. Ошого кандай карайсыз? Ооба, туура. Негизи ошол садаканы баягы чогулткандан кийин негизи эле медресеге берип алып барып берген жакшы. Жакшы. Ал жерде балдар Куран жатташат, эртелик кеч жетим балдарга, интернаттарга алып барып берсе. Ооба. Куран менен алардын дуасы мустажаб иншалла. Кабыл экен. Картаңдар үйгө алып барсачы үйлөрүнө. Ага да болот. Кийим кече, сөзсүз, акчалай, тамак, кийим кече. Түшүнүктүү. Биз азыр ошол суутма сыйкырын түрүн айттык. Эми ысытмасын айтсаңыз, ысытмасы кандай? Ысытма бул дагы азыр мындай көп тараган сыйкырлардан. Ысытма бул арабчасы сихр махабба болот да. Муну бирөө өзүнө байлап алыш үчүн, жактырып калып, же болбосо негизи эле үй бүлө курулганда, жаңы үй бүлө курулганда бир үй бүлөдө сөзсүз уруш, жанжал болуп турат. Бытовой болсун, кээде сөздөн сөз чыгып келишпестик, бирок ал нерсе жөн эле тарап кетет да, мындай эле. Кичине урушасың, кайра жарашасың. Ал нормалдуу көрүнүш да. Анан ошондой учурда аялдар сыйкырчыга чуркайт. Күйөөм мага сөз айта албагандай болсун. Менин айтканым гана кылсын деп
өзүмө байлайм дейт, көз ачкабы ошол сыйкырчыга барат, ал тиги күйөөңүн ич кийимин алып кел дейт, же чачын алып кел дейт, же болбосо тарагын алып кел дейт. Иши кылса ошентип айтат, же ал нерселерди алып келе албаса, анда бир тамакка, тузга бирдеме сыйкырып ушуну жегизсейт, же болбосо этекиrini алып кел дейт. Этекирини окуп, ошол этекирини күйөөгө ичиргизет. Ушуга чейин барышат, Ошого чейин барат. Баргандар бар. Эми бар эле дебейбиз. Анан мунун белгилери. Адаттагыдан тышкары каттуу сүйүп калат. Ансыз тура албай калат. Эртели кеч. Эртели кеч ал жөнүндө ойлоп калат. Аны болбогон нерселерден кызганып калат. Анан мунун дагы коркунучтуу жери, ал бул ысытма кылып атпайбы? Ооба. Бул ысытма барып кайра суутмага айланып кетет. Ушундай жактар бар. Айланып кетет дагы, баягы жек көрүп калат. Канткенде дагы бул нерсенин аягы жакшылык менен бүтпөйт. Бүтпөйт, Ошундай кездешкен. Аялы күйөөсүн сыйкырлайт. Тигил балык болуп калганда, тигил күйөөсүчү. Балык байкуш сүйлөй албайт аялына. Болбосо күрсүлдөгөн эле. Анан мындай карасаң, андай кишиден аны күтпөйсүң, ооба. Аял эмне десе ошону жасайт. Туура эмес нерсени айтып атса да жасай берет. Ал акылы өзүнүн могул жери башкача болуп калган ал кишинин да. Анан анын апасы менин баламы, келиним өлтүрдү, балам жакшы болчу, этекирин ичирип, башка кылып, антип-минтип деп жүрүп, ал апасы да сыйкырга барат, дагы баласын сыйкырлайт. Апасы сыйкырлайт. Двойной ошондой, Двойной болот. Тик кыршасы кетет, жинди болуп калат тиги. Жинди болуп калган. Анан негизи эле суутма кылынган, ысытма кылынган эркектер дайым төшөктө алсыз болот. Дайым алсыз болот алар. Жыныстык мүчөсү иштебей калат, Эй. Күлөсөң, бул ачык айтыш керек. Жо сен башкача жалгы ачык айтпа. Алсыз болуп төшөктө деген понятно да. Жок, ошону айтыш керек да, айтыш керек. Өзүң келдиңби? Жок. Тили бар жок костасында. Ыстак. Мотоке эметип саласың да, буякта. Сен кеңеш берейин. Ошол суутма, ысытма, сыйкыр жасалганда сөзсүз жин шайтандар кол салабы адамга? Ооба. Сыйкыр негизи эле жиндердин жардамында аткарылат. Ансыз болбойт. Ансыз болбойт. Ал кандай? Сыйкырчы болуш үчүн жиндер менен иштешет. Алар жиндерге табынат. Шайтандарга сыйынат, алардын айткандарын жасайт. Эң эле алгачкы сыйкырчы болуш үчүн Аллах Таала капыр болот. Куран аяттарын этекири менен жазат, же кан менен, же дааратканага алып кирет, же Куран эмеси барактары менен Куран истинжа кылат. Чоң даараттан кийин, кичине даараттан кийин тазаланат. Тазалайт ошол кагаз менен. Ошондой нерселер бар. Азыркы талаш маселе бар. Жин адамга киреби же кирбейби? Жин бул негизи алымдарыбыздын ортосундагы талаш маселе. Сиздин практикаңызда кандай? Кээ бири кирет десе, кээ бири кирбейт дейт. Ооба. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар го. Чындыгында шайтан силердин кан тамырыңарда жүрөт деген. Бул биздин ичибизде болуп атпайбы? Ооба. Ичибизде. Демек, биз ошол жин кирет деген пикирдебиз негизи. Түшүнүктүү. Жин кирбейт деген пикирдеги аалымдар
негизи эгерде жин кирет десең, бул адамга угулганда эле башкача таасир берет. Ичинде мындай, жин тиет деген мындай эле жөн эле, кичине эле мындай экен деп, кичине адамга жеңил таасир берет ал сөз деген ушундай дагы пикирлери бар да. Анан кийинки суроо, демек адамга жин кирсе, ошол Куран аяттары менен дем салганда аягат экен адам, Куран жөнүндө сөз кылсак. Куран, Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн башталгыч аяттарында айткан. Бул китепте шек күмөн жок, ката жок. Бул акыйкат жол, таквадар пенделери үчүн. Кудайдан корккон адамдарга. Кудайдан корккон адамдар үчүн. Ооба. Сактанган адамдар үчүн. Күнөөлөрдөн, Аллах Тааланын буйруктарын аткаргандар үчүн туура жол деп Аллах Таала айткан. Андан кийин бул шифа. Дүйнөдө эч бир китеп жок. Окуп шүф десең, ал оорудан айыга тургандай. Бир гана Куран. Негизи эле ким Куран менен байланышта болсо, жашоосу Куран менен болсо, ал адам өзү Куран менен алек болсо, Аллах Таала касам ичип айтат. Ал адам улук болот. Сөзсүз. Себеби Жебирейил алейхиссалам периштелердин улуусу, пайгамбарыбызга Куранды алып келген, Курандын себебинен улуу периштелерден болду. Пайгамбарыбызга Куран түштү, пайгамбарлардын мөөрү акыркысы, пайгамбарлардын төрөсү болду, саллаллаху алейхи вассалам. Рамазан айында Куран түштү, айлардын султаны болду. Куран менен байланышта болгон бардык нерсенин даражасын көтөрөт. Аллах Таала Куран аркылуу көтөрөт. Эми айтсаңыз, ошол сыйкырга суутма, ысытма кылам деп, бир ийгиликке жетем деп, бир кызыкчылыкка жетем деген адамдарга эмне деп насаатыңызды айтасыз? Бул чоң күнөө да негизи. Бул чоң күнөө, ооба. Аллах Таала өзү сактасын. Баарын Аллах Таала хидаят берсин, жүрөгүнө иман берсин. Бирөөнү сыйкырлатып, бирөөнү суутуп, ысытып, эми өзүнүн бир максаттары болгон болушу мүмкүн. Мүмкүн көзүн тартып алам деп, мүмкүн дагы башка бир. Бирок эч качан бирөөнүн көз жашына өзүңдүн бактыңды кура албайсың. Эч качан. Бирөөнүн көз жашына өзүңдүн ийгилигиңди тургуза албайсың. Бул чоң капырлык. Аллах Таала буларды Куранда капыр дейт. Капыр деп айтат. Имандан ажырайт. Бул өмүр өтө кыска. Мисалы үчүн биз кечеле мындай карасак, кичинекей эле бала болчук, көчөдө ойноп жүргөн. Азыр ушул жашка чейинки өмүрүбүздү биз элестетсек, 5 минут. Туурабы? Өтө кыска. Өтөт, кетет. Кыска өмүрдө өзүнүн акыретин күйгүзүп албасын. Демек жашоосуна дагы залакасы тиет экен, Сөзсүз. Акыретине, жашоосуна да. Ал сыйкыр сөзсүз кайтып келет. Кайра адам айыкканда, сыйкыр менен ооруган адамдарды айыккандан кийин, молдокейге барып дем салдыргандан кийин, кайра ошол ким сыйкыр кылса, бакышыга же заказ берген адамга дагы таасир этеби? Кайра. Таасир этет. Таасир этет, ооба. Сөзсүз. Мындай окуя. Мен жакын бир адамды сыйкырлашкан. Катуу сыйкырлашкан. Мен билем алар ким кылган экен. Мен ал нерселерди, аларды Аллах Таала үчүн кечирип койгон. Ал сыйкырланган адам да кечирген. Бирок өтө катуу кыйналды. Анан
ал киши өтүп кетти, сыйкырланган киши. Тигил сыйкырлагандар өздөрүнө кайтты. Сыйкырлаган адам кантип ооруп атса өзү ошентип ооруп атат. Үй бүлөсү менен. Береке жок. Бытыранды. Баары оорукчан. Балдары безары болуп чыкты. Бул жашоо ушундай. Айланып кайра өзүн бумеранг дейт орустар, кармаласын. Түшүнүктүү. Бирөөнү эгерде подстава кылсаң, валлахи биллахи, өзүң подстава болбоюнча өлбөйсүн. Сыйкыр деле ушундай экен, Бирөөнүн артынан суу куйсаң, ошол өзүңө келмейинче өлбөйсүн. Ооба. Бирөөгө жала жапсаң, ошол жала өзүңө келмейинче өлбөйсүн. Ооба. Ушундай. Бул жашоо ушундай. Ар кимдин тагдыры ар кандай да. Ооба. Аллах Таала бизди бул өмүргө бири-бириңерге душманчылык кылгыла, бири-бириңин үй бүлөң буз, жашооң буз деп жараткан эмес. Ооба. Жараткан эмес. Жакшы. Демек, урматтуу туугандар, бүгүнкү чыгарылышта ушул суутма, ысытма жөнүндө сөз болду. Биздин студиябызга ушул Рукуячы дин таануучу теолог, көптөн бери опыту бар ушул жаатында досубуз Эрназаров Нурсейит болду. Андай эмесе кийинки чыгарылышта жүз көрүшкөнгө сак саламатта калыңыздар.